Assalamu alaikum, hurmatly ayıldaşlar, hurmatly agayınдар. Menin şu ayıl başı katары sizlerge kayrılığının sebebi, uşul tapta, uşul gündörde өлкөдө жүрүп аткан Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлоо өнөктүгүнүн кызуу жүрүп атканына байланыштуу кайрылуу жасап атам. Туугандар, бул шайлоо мурдакы шайлоолордон өзгөчөлөнүп, президентибиз баш болуп өзү талапты катты коюп атат. Административден пайдаланбагыла, добуз сатып алуу, ошол нерселерге каршы туруп, шайлоону таза өткөргүлө деген өзүнүн талабын коюп атат урматтуу президентибиз. Ошонун себебинен мен да айтып кетишим керек айылдаштар. Кегиле биргеликте бекем туруп, шу шайлоону таза өткүзүп алайлы. Эгерде шайлоону таза өткүзгөн болсок, биз өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошкон болобуз, ийгиликке жетүүчүлөрдөн болобуз. Мына чындыгында быйыл шайлоодо топ-топ жүгүргөн кошомачылар көрүнбөй калды, дежурный аялдар көрүнбөй калды. Бул жакшылык албетте. Эми бизден шу шайлоого жакшы катышып берип калды. Шайлоого жакшы катышып берип, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымыбызды кошуп калайлы. Аракетте бололу баарыбыз. Рахмат силерге.